Урматтуу Тез кабардын көрөрмандары, сиздерге дагы бир сонун шарты менен болгон сатыла турган сарайды көрсөтмөкчүбүз. Жалпысынан 1 гектар кызыл китептүү жер аянтында жайгашкан 4 бөлмөлүү үй, жанында очокканасы, склад бөлмөсү, жемканасы, анан бул жак тарабында ошол 90 башка ылайыкташтырылган сарайы, жанында ушул 10 000 штук пресс жөнү ылайыкташтырылган сенабалы, дагы кошумча 10 гектар суулуу айдоо жери менен шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Басын башында эле айтып коеюн, $220 000 сүйлөшүү жолдору бар. Бул жер кайсыл жерде жайгашкан дегендер үчүн Бишкек шаарынан келе жатканда Сокулуктун кире бериши Часпикти жакшы билесиздер. Часпиктен Ылдыйды көздөй эле бул тарапка 17,5 километр жүрсөңүздөр, ушул теректерге көзүңүздөр урунат туугандар. Жалпысынан ушул бул жак тарабында үйү, бул жак тарабында сарайы жайгашкан. Үйү жайгашкан жагы туугандар 55 сотук кызыл китепте, сарайы жайгашкан жагы 45 сотук кызыл китепте. Экөөнүн документтери, китептери өз-өзүнчө. Анан келиңиздер бир катар четинен көрсөтүп баштайлы. Лайктан басып, жакшы ой пикириңиздер менен бөлүшүп туруңуздар. Бул жагы ошол 55 сотук жер аянты. Ушундайынан Г формасында забордун жээги менен теректери отургузулган. Бул жагында айдоо жери дагы турат. Кааласаңыздар бул жерге бак тарак отургузуп, багбанчылык менен алектенсеңиздер дагы болот туугандар. Өтө сонун. Андан бул жак жагында дагы бош жер аянты бар. Кааласаңыздар бул жагындагы бак тарак отургузсаңыздар болот. Же болбосо бир чоң особнякты салып алсаңыздар дагы болот. Анан дагы бул жагында көл бар туугандар, көрдүңүздөр. Бул жерге жанагы балык фирмасын уюштуруп койсоңуздар дагы болот экен да. Азыркы учурда эми бул жерге балык кармабайт экен. Алып калсаңыздар мүмкүн сиздер дагы балык фирмасы менен алектенип калсаңыздар дагы болот туугандар. Өтө сонун. Бул жагында ошол очокканасы, 4 бөлмөлүү үйү, склад бөлмөсү, сарайы, бул жагында чакан болгон навеси дагы бар экен. Келиңиздер бир катар сиздерге көрсөтүп баштайлы. Үйдүн ичинен баштайлы. Бул жак тарабы болсо ушул үйдүн асты чакан болгон, навес болгон. Бул жерде чай иче турган стол, стулдары дагы турат. Андан бери үйгө кирели. Бул тарабынан кирсе дагы болот экен үйгө, анан бул жак тарабынан кирсе дагы болот. Полдору жыгаштан, анан кирме чыкма болгон 2 бөлмө, бул жагы көрдүңүздөр. Полдору бардыгы жыгаштан, терезелери пластик терезелер коюлган туугандар. Көрдүңүздөр, бул тарабына кенен болгон пластик терезеси коюлган. Кирме чыкма болгон 2 бөлмө бул жак жагы. Анан бул жак тарабы болсо, мынакей, бул жак тарабынан сыртка чыксаңыздар дагы болот. Анан бул жак жагы кирме чыкма болгон 2 бөлмө бул жак жагы дагы. Мынакей. Бул жагында печкасы дагы бар. Отту ушул жерден жаксаңыздар болот. Бул жагы дагы бир спальня бөлмөсү, чоң ушундай пластик терезеси дагы коюлган туугандар. Бул жак тарабынын полдору ламинат полдон экен. Өтө сонун. Эми кошумча курулуштарын, анан дагы сарайын дагы бир катар сиздерге көрсөтөйлү. Бул жак негизи үйү күнгөй бет болуп түшкөн экен. Көрдүңүздөр, Анан бул жак жагында чакан болгон навесин көрдүңүздөр. Астына отун, көмүрлөрдү ушул тарапка коесуздар, кааласаңыздар үстүнө чөп жыйнасаңыздар дагы болот экен. Анан бул жак тарабы болсо жемканасы. Мынакей асты стяжка болгон, пескоблок менен салынган экен, үстү тунике менен жабылган. Бул жак тарабы болсо склад бөлмөсү. Мынакей көрдүңүздөр, Бул жагы дагы кенен, бул жака инструменттерди, керексиз оокаттарды койсоңуздар болот. Бул жагында полкалары дагы жасалган. Анан дагы мындай банкаларды ушинтип коюптур да. Майда чүйдө шуруп, отверкаларды ушунун ичине салып коюптур, Мынакей. Негизи бул жер ээси тың экенин ушундан эле билсе болот да. Жүрүңүздөр, эми сарайды көрсөтөйлү, Жалпысынан ушул үй жайгашкан жагы 55 сотук кызыл китебинде, аркы жагы болсо сарай жайгашкан жагы 45 сотук кызыл китебинде. Бардык документтери так-таза колдо туугандар. Бул жагы жаңы салынган, очокканасы болуп калат, асты стяжка болгон, көрдүңүздөр. Негизинен бул жагына жанагы 3 очокту куруп туруп, бул жерден бир туникени өйдө көтөрүп туруп ачып коесуздар. Ошого ылайыкташтырып салган экен да, очоккана кылам деп. Андан бери бул жагы болсо, бул тараптан сарайга чыгып кетсеңиздер дагы болот да. Мынакей. Негизинен ушул келсеңиздер теректер эле сразу көзгө урунат экен. Жакшы жери, свет тартылып келинген, анан дагы жер астынан скважинадан таза суусу дагы чыккан туугандар. Бул тараптан ушул калиткадан чыгабыз сыртка. Жолдун жээгинде эки тарабында жайгашыптыр да. Мынакей сарайдын артында теректерди көрдүңүздөрбү? Бул теректер дагы бардыгы сиздерге карайт, сиздерге калат. Ушундай, баасын өтө сонун койду. $220 000 сүйлөшүү жолдору бар.
эси номер экранда турат, түз эле чалып байланышсаңыздар болот. Келип көрүп, бир катар баалашып, жаккан болсо алсаңыздар өтө сонун. Бул жак тарабы болсо жанагы мотор шыгылдап иштеп турат азыркы учурда. Эки моторчук коюлган. Бирөөсү жанагы үй тарапка кетсе, бирөөсү ушул сарай тарапка кетет экен. Көрдүңүздөр, скважинадан суу 33 метрден чыкты деди. 33 метрден чыгыптыр. Анан бул жак жагы болсо бир бөлмө бар, буякта жуунуучу бөлмөлөрү менен мынакей. Бул жерде кир жууган машинкасы турат, бул жагы душу, аристону дагы бар. Анан бул жактара болсо жашай турган бир бөлмө, спальный бөлмөсү. Мынакей. Спальный бөлмөсү. Жанагы бул жерде эми малчыга ылайыкташтырып бир бөлмө кылып коюптур да. Анан бул жыгач менен семирген уйларды, букаларды портердин үстүнө түп-түз эле чыгарып жүгөрсөңүздөр болот экен. Мынакей, сарайдын ичине киргенде эле көрдүңүздөр, сарайдын ичи кенен, асты стяжка болгон, боксидикага турган бардык каналдары жасалган. Анан темир стойкалар, темир профилдер менен үстү жабылган туугандар. Үстү дагы анан пена менен жылууланган сарай. Негизинен жаңы салынган сарай да, туугандар. Шарттарын түзүп коюптур, бир катар ушул акырларынан бери цемент менен жасаган. Көрдүңүздөр, азыркы учурда бул жерде Россиядан келген кунажындар турат экен. Мынакей. Булар дагы семирип базарга кетеби, кайра убойный цехке кетеби көрөсүздөр. Анан бул жак жагы болсо дагы жанагы ошо торпокторду кармай турган бөлмө экен да. Негизинен бул жак тарабы ушундайынан 90 баш букага ылайыкташтырылган. Бул жак жагына кой баксаңыздар болот, же уй баксаңыздар, кааласаңыздар аттарга ылайыкташтырып акырларды жасап туруп ат кармасаңыздар дагы болот экен. Андан бери көрдүңүздөр, бул жак жагы жанагы көрсөткөн теректер болуп калат. Анан бул тарабы ушул бийик болгон навес, сенебал. Жалпысынан ушул 10 000 штук орточо эсеп менен ошол 10 000 штук чөпкө ылайыкташтырылган. Бул жагында дробилкасы дагы турат, көрдүңүздөр. Ушул жерден эле дробилка менен чөптү, жемди майдалап туруп малга бере бересиздер. Негизи мал чарбачылыкты өнүктүрөм десеңиздер өтө сонун жай экен. Жери дагы кенен 1 гектар кызыл китептүү жер, анан кошумча 10 гектар суулуу сугат айдоо жери менен. Бул жагы көрдүңүздөр, тетиги ошол эшиктен эле малдын бокторун ушул тарапка алып чыгып төгөсүздөр дагы эле. Көрдүңүздөр. Кайра ушул жол менен, мына ворота менен эле алып чыгып бул тарабынан полияга апарып төгө бересиздер да. Ушундай. Анан бул воротадан ушул чөптөрдү алып киресиздер буяка. Бул жагында бир катар көрсөтөлү, Мынакей. Бул жагында дагы өзү теп-тегиз болгон бош ордугу бар. Аркы жагында чакан болгон навеси, ал жагына дагы торпокторду, уйларды, койлорду бошотуп карасаңыздар болот. Бул жагында жанагы кампасы бар. Баягы синос дейби, ошого кампа ылайыкташтырылган. Бул жерди дагы өзүңүздөр пайдалансаңыздар болот. Бул жак тарабынын чек аралары болсо ушундай забор менен тосулган, көрдүңүздөр. Бул жак тарабы тетиги көчөгө чейин болуп калат. Анан бул ворота менен эле ошол чоң машиналар менен чөптү ушул тарапка алып кирип жыйнай бересиздер. Өтө сонун. Ушул жалпысынан ушул 1 гектар кызыл китептүү жер аянтында жайгашкан сиздер көргөн сарай, сиздер көргөн үй, анан кошумча 10 гектар суулуу жерден айдоо жери менен шашылыш түрдө $220 000 кеми бар деп сатууга чыкты. Эс номерин экранга калтырып койдук. Чалып байланышып, келип көрүп, жаккан болсо баалашып алсаңыздар болот. Сиздер менен тескабар болду. Жакшы ой пикириңиздерди калтырып, лайктан басып, анан дагы ушундай сарай үй издеген дос тууган тааныштар болсо, группалар менен дагы бөлүшүп коесуздар. Биз кызматта болдук. Ассаламу алейкум.